Биз өтө тез жеңилип калабыз. Сдаемся. Уже Биринчи ийгиликсиздиктен кийин эле биз үйгө кайтабыз. возвращаемся домой. В первый раз, как Биз биринчи жолу диетага олтуруп көрүп аягына чыга албаганыбызда генетикабызды күнөөлөйбүз. Көпчүлүгүбүз абдан тез көңүл калууга алдырып, баарын токтотобуз. Көпчүлүк адамдар кичинекей тоскоолдуктарга учурап, стресске кабылганда жөн гана өз каалоолорунан баш тартышат. отказывается от своих желаний. Алар жеңилип беришет жана ушуну менен баары бүттү. У меня стресс. Мен стресс болуп жатам. Ошондуктан муну уланткым келбейт. Стресс керек экендигин түшүнүү керек. Урук анын өсүп кетүүсүн камсыздоочу ылай менен көмүлгөнү жакшы. А ылай болсо характерди калыптандырат. Ылай биздин кыймылыбызга түрткү берет. Ылай биздин комфорт зонабыздан чыгуубузга аргасыз кылат. Качан биз ушундай стресске дуушар болгондо, бул бизди баарына чыдап көрүүгө жана эч нерсеге карабастан кыймылыбызды улантуубузга мүмкүнчүлүк берет. Жеңилип баратканыңды сезгенде андайга барба. Жеңилсемби деп ойлонгонуңда андайга барба. Сен эптей албай калгандай сезилгенде жолуңду ула. Адамдар сенин жасай албооңду айтканда, алар сенин эч нерсе колуңдан келбешин эскерткенде, аларга ишенбе. Не верим. Ты Сен аеосуз болушуң керек. Баары сен жеткен деңгээлге жете алышпайт. Эмнеге дегенде, баары эле улуулукту жаратуу үчүн керек болгон курмандыктарга барышпайт. Бул сенин саякатың. Күрөш саякаттын бир бөлүгү. Жоготуу саякаттын бир бөлүгү. Ийгиликсиздик да сенин саякатыңдын бир бөлүгү. Кээде сага мыкты болууң үчүн эң жаманын басып өтүүгө туура келет. Кээде баарын алуу үчүн баарын жоготууга туура келет. Анын баарына айлан кетпесин. Анын баарын жактыр. Өз жолуңду басып өт. Алдыга жыл. Ийгиликсиздик деген эмне? Ийгиликсиздик ал сен аракеттенип көргөндүгүңдүн жана биринчисинде болбой калганынын далили. Оорусуз өсүү болбойт. Түздүк жагымсыз, бирок бийиктик укмуштуудай болушу мүмкүн. Андыктан ал бийиктикке көтөрүлүүнү эч качан токтотпо. Анткени баары сен эмгектенүүнү токтотпосоң гана ишке ашуусу мүмкүн. Прогресске жалгыз жол бул эгер сен алдыга жылуу аракетиңди токтотпосоң гана болот. Ошентип гана сен баардык нерседен жана сени улуу адам болуу жолуңда тоскоолдук жаратууну каалагандардын баарынан бийик боло аласың. Көпчүлүгү сенин ийгилик жолуңда тоскоолдук гана жаратат. Бирок мен алдыга жылуунун бул проекциясы сенин өсүп өнүүңө жардам берет деген үмүттөмүн.